Саламатсыңарбы, балдар? Адеп сабагынан адеп китебизди жана дептерибизди алабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз суусуз жашоо жок. Сабактын максаты жаратылышты сүйүүгө, эл жерин сууну коргоо. Жаратылыш менен адамдардын биримдиги, сарамжалдуулук. Сабактын жабдылышы суу тууралуу ырлар, макал лакаптар, накыл кептер, учкул сөздөр. Суусуз адамда да, жан-жаныбарларда да, өсүмдүктөрдө да жашоо жок. Өсүмдүктөрдүн салмагынын 80-90%, жаныбарлардын салмагынын 75%, адамдын денесинин 65%-ын суу түзөт. Адамдын сууга болгон муктаждыгы суткасына 2,5 литр. Кыргыз жери сууга бай. Тоо чокуларындагы мөңгү муздар жай айларында аз-аздан эрип, биздин өмүр жашообузду көктөп, көгөртүп, көрккө бөлөп келет. Ошондуктан сууга аяр мамиле жасашыбыз зарыл. Толугу менен текстти 79-80 беттен окугула. Дептерибизди ачабыз. Суроолорду көчүрүп жазып жана жазуу түрүндө жооп беребиз. Биринчи, суу адам жашоосунда кандай маанилүү ролду ойнойт? Экинчи, сууну булгаба, арыктарды тазала дегенди кандай түшүнөсүң? Суунун жашоодогу мааниси кандай? Анан өзүң сууга кандай мамиле жасайсың? Андан сыйкырдуу балык 81 беттеги текстти көркөм окугула. Суроолор боюнча аңгемелешүү. Муну дагы дептерибизге көчүрүп жазып, жазуу түрүндө жооп беребиз. Үсөн карыя башында кандай жашоодо эле? Балык кандай жардам берди? Карыя кантип байыды? Эгер абышкандын ордунда болсоң, эмне кылат элең? Суусуз жашоо барбы? Экологияны, сууну сактоону унутпагыла. Суу үйлөрдү, коомдук имараттарды, көчөлөрдү тазалыкта тутуу үчүн да керек. Суу жолдору аркылуу адамдар кайыктарда, теплоходдордо сүзүшөт, азык-түлүктөрдү жана машиналарды ташышат, карагай агызышат. Суу электр тогун иштеп чыгуучу машиналарды кыймылга келтирет. Суу түтүктөр аркылуу жылуулук алып барат, адамдар жашаган жана иштеген үйлөрдү жылытат. Isытылган суу теплицаларда өстүрүлгөн өсүмдүктөргө жылуулук берет. Суу темир жол менен автомобилдерди, транспортторду иштетиш үчүн да керек. Өнөр жайынын бир да тармагы суусуз иштей албайт. Фабрикалар менен заводдордо суу менен боекторду эритиш үчүн кагаз, самын, нан бышырыш үчүн керек. Эгер биздин денебиз суудан ажырап калса, укмуштуудай бузулуп пайда болот. Адам тамак ичпестен 30-45 күнгө чейин чыдайт. Суу ичпей 3-5 күн араң жашайт. Ала тоонун чокусундагы муздар эрип суу болуп агып, биз пайдаланып жаткан тоодон агып келген суу аккан суу деп аталат. Ала тоодон аккан суу жан-жаныбарларды баккан суу деп улуу акын Жеңи Жок ырдаган. Аккан суу жеңи жок 80 беттеги ырды көркөм окугула. Жеңи Жоктун ырында айтылгандай, ала тоонун боорунан жарып чыккан аккан суу, суусуз адам баласы жашай албайт. Өсүмдүктөр куурап өспөй калат. Жер шарында көптөгөн адамдар чөлдөрдө сууга өтө таңсык. Жер сугаруу эмес, бир ууртам суу таппай чаңкаган адамдар да бар. Биздин ата-бабаларыбыз сууну илгертен таза сактап келишкен. Аксакалдуу аталар, кылым карыткан ак элечек энелер улукмандык менен суу жөнүндө осуят сөздөрүн айтып келишкен. Бабалардын сөзү: жашоо тиричилигиңе сууну туура пайдалан. Жаратылыштын кең байлыктарын көздүн карегиндей сакта. Электр жарыгыда суу менен болоорун билесиңерби? Ой бөлүшкүлө. Нарын дарыясы. Кыргызстанда эң чоң дарыя Нарын. Нарын дарыясы көк тиреген бийик тоолордун терең капчыгайларын аралап агат. Ага Он Арча, Ат башы, Жумгал, Чычкан дарыялары куят. Дарыя чоң жана агымы күчтүү. Нарын дарыясындагы КЭСтер
Үч коргон, Токтогул, Таш көмүр, Шамалды сай, Камбар ата. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Суу биздин жашоо турмушубузга эң керектүү зат. Адам үчүн суудай зарыл эч нерсе жок. Биз суусуз жашай албайбыз. Сууну ичебиз, жуунабыз, жер сугарабыз. Ичкен тамагыбызда да суу, сөзсүз суу болот. Жерде суу көп, океан, деңиздер, жер алдында дары суулар болот. Океандын суусу туздуу, ичүүгө, жуунууга жараксыз. Булганыч суу адамдын ден соолугун бузат. Адамга, жан-жаныбарларга, өсүмдүктөргө таза суу керек. Кыбыраган курт-кумурскалардан тартып зорт пилге чейин бардык хайванаттар суусуз жашай албайт. Ошондуктан суу жашоонун булагы. Крандан агып жаткан сууну жөн эле агызбай жаап койгула. Үйдөгү жуунган сууну шаркыратып агызбай, аз-аздан ачып зарамжалдуу пайдалангыла. Жашоонун булагы болгон аккан сууну таза кармайлы. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Сак саламатта калыңыздар.